Кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуунун алдында өлкөдө өндүрүлгөн продукция жана товарлардын көпчүлүгү аталган уюмдагы мамлекеттерге экспорттоолорун эске алып, эми 180 миллиондук базар менен ээн эркин соода алакаларын түзүүгө мүмкүнчүлүк жаралганын жар салган. Бирок уюмга даярдыгы жок киргенин моюнга алышкан. Ага кошумча быйыл күздө Казакстан менен болгон саясий келишпестиктер экономикалык блокадага себепчи болду. Мындан улам уюмдун эффективдүүлүгүнө суроо жаралды. Чек арадагы кырдаалдан республикалык бюджетке 400-500 миллион сом түшпөй калат деп болжолдонууда. Капитал командасы алдыдагы жарым саатта ушул жана башка жылдын айрым негизги экономикалык темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстан мигранттык которуулардын ички дүңө өндүрүмдөгү үлүшү боюнча Европа жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн арасынан биринчи орунду ээледи. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын докладында айтылган. Экономисттер мигранттык которуулардын өлкө экономикасына тийгизген оң таасиринен анын кедергиси көп экенин жашырышпайт. Акча которуулардан улам өндүрүш солгундайт, бирок кызмат көрсөтүү тармагы оң жылыштарды көрсөтөт. Адистер кыргыз экономикасында бул фактор даана байкалып турганын белгилешет. Мигранттык которуулар Кыргызстанды чет өлкөлөрдөн, өзгөчө Россиядан көз каранды кылат. Анткени акчанын 90%дан ашыгы аталган өлкөдөн которулат. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын 2017 жылга берген маалыматы боюнча эмгек мигранттардын саны 800 миң адамды түзөт. Бирок бейрасмий маалыматтарга ылайык алардын саны 1 миллиондон ашат. Жалгыз Россиянын өзүндө эле 565 миң кыргызстандык расмий катталган. Ал эми Россия Федерациясынын миграция кызматынын кара тизмесинде 110 миң кыргызстандык бар. Мындан тышкары мигранттар коңшу Казакстанда эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча 150 миң кыргызстандык эмгектенет. Ошондой эле миңдеген кыргызстандыктар Түркия, Түштүк Корея, Европа жана АКШда да иштешет. Эң негизгиси кайсыл гана мамлекетте иштебесин кыргыз мигранттары айлыгы аз төлөнгөн кара жумуштарда иштешет. Кыргызстанга келген акча которуулардын көбү ар кандай эсептөөлөр боюнча 95% күнүмдүк турмушка жана тамак ашка сарпталат. Ал эми калган анча чоң эмес бөлүгү мал жана кыймылсыз мүлккө инвестиция катары салынып келет. Дал ошол эмгек мигранттарынын акча которууларынын эсебинен Кыргызстанда курулуш тармагы жанданды деп айтууга болот. Бирок бул деле пассивдүү инвестиция бойдон калууда. Эмгек мигранттары тапканын өз өлкөсүндө активдүү иштетүүгө өтө элек. Четте иштеген кыргызстандыктардын акчалай которууларынын өлкө экономикасына тийгизген таасири чоң. Мисалга, эмгек мигранттары акчаларын доллар менен салышкандыктан өлкөгө чет элдик валютанын кирүүсүн камсыздап, сомдун наркын кармоого шарт түзөт. Анын эсебинен өлкөнүн төлөм ченеми оң көрсөткүчтө болуп турат. Улуттук банк 2017 жылдын 10 айында эмгек мигранттары 2 миллиард 88 миллион доллар которгонун маалымдайт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 468 миллион долларга көп дегендик. Ал эми Россиядан эмгек мигранттары 2 миллиард 44 миллион доллар которушкан. Ушул эле көрсөткүчтө 2016 жылдын 10 айында мигранттар 1 миллиард 590 миллион доллар которушкан эле. Дүйнөлүк банктын 2017 жылдын октябрь айында жарыялаган Европа жана Борбор Азиядагы миграция жана мобилдүүлүк деп аталган докладындагы маалыматка ылайык Кыргызстан акча которуулардын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү боюнча биринчи орунду ээлеген. Мигранттык которуулар республиканын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшүнүн 37%-ын түзгөн. Ал эми аталган тизмеде экинчи орунда Тажикстан турат, үчүнчү орунда Армения жайгашкан. Буга чейин Дүйнөлүк банк 2015 жылы жарыялаган маалыматына ылайык Кыргызстан дүйнөдөгү эмгек мигранттардын акча которууларынын эсебинен жашаган 5 мамлекеттин катарын толуктаган эле. Ага ылайык биринчи сапта Непал, экинчи орунда Либерия турган. Ал эми аталган Африка өлкөсүнөн кийин биздин түштүк кошунабыз Тажикстан жайгашкан эле. 2 жыл мурда Кыргызстан 4-чү катарда болчу. 5-чи сапта Түндүк Америка континентиндеги Гаити республикасы турган. Кыргызстанда экспорт өнүккөн эмес деп көп айтылат, бирок бул айтылгандардын эмгек миграциясына эч кандай тиешеси жок. Кыргызстан арзан жумушчу күчүн экспорттогон дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Мигранттардын өлкөсү саналган мамлекеттен күн сайын ондогон жарандар учак, унаа жана темир жол аркылуу чет мамлекеттерге жакшы жашоо издеп чыгып кетишет. Эгемендик алгандан тарта Кыргызстандан туруктуу жашоо үчүн чет өлкөлөргө 550 миңге жакын жаран көчүп кеткен. Бул өлкөдөгү жумушсуздук жана айлык акынын төмөндүгүнөн болгон. Номер 375 Казань поезде берите идём на Тюрек,
2017 жылдын негизги экономикалык окуяларына президенттик шайлоо алдында казак тараптын Кыргызстан менен болгон чек арасындагы өткөрүү бекеттериндеги көзөмөлдү 10 октябрдан тарта бир тараптуу күчөткөнүн кошсок болот. Арадан 55 күн өткөндөн соң гана 3 декабрь күнү чек арадагы көзөмөл өткөрүү жайлары мурдагы режимде иштей баштады. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жол картасына кол койгондон кийин көзөмөл өткөрүү жайлары биргеликте контролдоо чечимин кабыл алышты. Расмий Бишкек экономикалык блокада деп санаган аракеттерден улам чек арада жүк ташуучу унаалардын бир нече чакырымга созулган кезектери турду. Кыргыз өкмөтү мындан ишкерлер канча чыгым тартканын изилдей турган өкмөттүк комиссия түзгөн, бирок азырынча аталган комиссия чыгымдар саналып жатканын гана айтып чектелүүдө. Как вы сами уже знаете, наверное, там уже просто сама блокада совпала с таким временем, когда именно идет уборка урожая, да? Соответственно, основная масса. Өзүңөр билгендей эле, бул окуя жыйын-терим мезгилине туура келип калды. Ага жараша тез бузулчу мөмө-жемиштер, ошол эле помидор, бадыраң ушул мезгилде экспорттолуш керек болчу. Албетте жоготуулар көп болду. Анткени биз бул продукцияны өз убагында сатып түгөтпөсөк, аны сакташыбыз керек болот. Же ушундай сактоочу жерлер болушу шарт. Ал эми биздин өлкөдө мындай жайлар жок. Ошол себептүү бул продукцияны Россия же Казакстандын базарында өз убагында сатып үлгүрүп калуу керек эле. Албетте мындан улам абдан кыжырды келтирген жагдай пайда болду. Мисалга биз октябрь айында жөнөтө турган продукцияны эми гана жүктөп бүттүк. Тагыраагы ал кардарга эми араң жетип жатат. Айрым кардарлар бизде чек арада ушундай абал жаралганын түшүнө беришкен жок. Биз келишимдерди аткарбай убакытты созуп тургандыктан кыргыз ишкерлерине болгон ишеним дагы жоголгондой болду. Кыргыз темир жолунда да көйгөйлөр бар экени даана көрүндү. Себеби жүктөрдү темир жол менен жөнөтөлү десек, жөнөкөй эле вагонду жылдырганга локомотивдер жетишпейт экен. Вагондор жетишпегендиктен биз Белоруссия жана Россиянын вагондору менен колдонуп жаттык. Вот мы пользовались там белорусскими, российскими вагонами, да, почему у КТЖ своих вагонов нет? Кыргыз-казак чек арасындагы дээрлик 2 айга созулган кырдаалдан улам Дордой базарында соода солгундап, кыргызстандык сүт өндүрүүчү компаниялары өндүрүшүн убактылуу токтотууга аргасыз болушкан. Мындан сырткары чет элге товар жеткирген ишкерлер келишим менен иш алып баргандыктан алардын репутациясына да чоң суроо жаралган. Эми ишкерлер кайрадан өнөктөш жана кардарлардын ишенимин актоонун үстүндө иштеп жатышат. Мисалы текстиль тармагында ишкерлерди ала турган болсок, Дордойго фактически мисалы казактар келбей калды да. Ошо алып кетип жүргөн эле. Андан сырткары мисалы бул жакта иштешип аткан текстиль компаниялары булар өздөрүнүн буйртмаларын алдын ала алган буйртмаларını өз убагында жеткирбей, анан ошо бир 10 күн, 15 күнгө чейин кеч калып барып атышты. Анан алар эми бул жерде кеч калып бардык, бирок ушундай күтүлбөгөн окуя болуп, баягындай массалык маалымат каражаттарында дагы, мындай эл аралык деңгээлде дагы баарына белгилүү болгонуна байланыштуу көп учурларда баягындай биз форс-мажордук бир абал болду деп келишимдерге сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып бир эме кылдык деп. Кээ бир ишкерлер болсо эми азыр өкмөткө кайрылган менен эмне кылып берет эле деген баягы ишеничтин дагы бир көрсөткүчү болду. Бирок ал жерде өкмөт бир жагынан реалдуу кээ бир ишкерлерге жардам берди. Ал жерден деле мисалы комиссия менен деле сүйлөшсөк 20дай бизге арыз келип түштү дейт. Анын ичинен 20-нын жарымы баягындай документтери туура эмес толтурулган, биз талап кылган документтери жок болгонуна байланыштуу алар кароодон бат эле чыгарылып, анан көп эме болбой калды дейт. Ошо 2-3 компанияныкын реалдуу ошо банк менен сүйлөшүп бердик. Андан кийин кээ бир мемелерге ушундай тастыктоочу документтерди берип эме кылдык деди. Бирок мындай реалдуу жоготуулар эми ал жерде баягы мындай окуя болсо чын эле ошол эле сертификация, лаборатория, анан бардык процесстерди өткөргөн ишкерлер деле өткөрө албай калып атты. Эми бул жерде жалпы ишкерлердин деле бүгүнкү күндө ошол ишкерлер менен сүйлөшсөк, азыр эле текстиль тармагында ишкерлер менен сүйлөштүк. Биз ошо альтернативдүү уже базарларды издеп өзүбүз эме кылып баштадык дейт да. Себеби Казакстанда же Россияда ошо Казакстан аркылуу өтө турган базарлардан сырткары жаңы базарларды издеп баштадык деп эме кылышты. Анан экинчиден ишкерлер өндүрүштү баягы Казакстанда эле талап коюп атпадыбы? Бул жерде чын эле кемчиликтер бар, катачылыктар бар, мыйзам бузуулар бар деген документтерди деталдуу карап баштаганда ошол эле өздөрүнүн дагы ички процесстеринде бир сыйрап кароого бир жакшы бир түрткү болду. Казакстан менен болгон акыркы окуя Бишкек экспортун өнүктүрүү үчүн бизнеске жаңы альтернативдүү жолдорду таап берүүсү керектигин көрсөттү. Ал эми андай жолдор бар. Аны ишке ашыруу үчүн болгону бийликтин аракети жана чечкиндүүлүгү керек дешет адистер.
Кыргызстан сырткы дүйнөгө түндүк кошунасынын аймагынан гана чыгып келет. Бирок өлкө башка 3 чектеш мамлекеттер аркылуу деле экспортту ишке ашыра алат дейт Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев. Мисалы үчүн эң чоң жол, жакын жол биз үчүн бул Кытай аркылуу Урумчи шаарынан Монголияга өтүп, Монголиядан ары Россияга, Новосибирскке же Иркутскка өтүп кете турган жол бар да. Бул жаңы даңгыр жол, жаңы эле бүткөн. Ошо АБРлер реконструкция кылды. Буга бир гана Кытай өкмөтүнүн уруксаты керек да. Кытай өкмөтү менен сүйлөшүшүбүз керек. Бул маселе боюнча бизге жакшы жагдай түзүлүп атат. Себеби Өзбекстан бизге сунуш менен чыгып атат. Ошо транзитти Кытайды көздөй транзитти уруксат бергиле деп. Кыргыздар биздин министрибиз ошо Ташкентке барып келди, президентибиз мурун барып келди. Буга кыргыздар тарап макул болду да. Ошол как раз жакшы жагдай. Бул Кытайлар менен өзбектер суранып атат да транзитке уруксат. Кыргызстан аркылуу транзит. Биз ошол эле акыбалды пайдаланып туруп биз анда бизге да транзит бергиле теги Монголияга десек болот да. Ошондо түптүз эле Монголия, Урумчадан ары түптүз эле Монголияга чыгып кетебиз. Ал өтө деле алыс жол эмес. Могуреки Казакстандын жолуна окшош барабар да. Бирок бул жол жаңы салынып бүттү. Жаңы эле бүткөн жакшы жол да шарттары. Бир гана Кытай транзитке макул болбой коюшу ыктымал. Бирок Кытай өзүлөрү конвенция о транзите деген конвенция бар да, эл аралык келишим. Ошону 2 жылдан бери кол коюп, иш жүзүнө ашырып, мына быйыл 1-жылы иштетип атат. Экинчи жол болсо теги биз Пакистанга чыга алабыз, дагы эле Кытай аркылуу. Кытайда Кашкарга чейин барсак, андан ары Кытайдын ички жолдору жана Кара Корум жолу деген бар. Бул теги Тибетти кыйгаштап өтүп туруп анан Пакистанга кирип кетет. Бул бир 6-7 жыл мурун иштеп аткан жол болчу, анан суу каптап, сел жүрүп, жолдун бир топ жери бузулган, бирок ушу былтыртан бери Кытай ал жолду калыбына келтирди, иштеп атат. Былтыр Казакстандын эмилгеси, Кыргызстандын колдоосу менен ошол жерге биз караван жүргүзгөнбүз. 5-6 машина барып кайра келди. Бир гана Кытайдын аймагынан өткөндө кытайлыктар көп жана бюрократияларды жасап, өтө текшерүүлөрдү жасап туруп алышты да. Ошол гана тоскоолдук болду. Болбосо мындан биз түз эле Карачыга чыгып кетебиз. Деңизге, океанга чыга алабыз, чыга турган жол. Анан 3-чү жолу президентибиз Атамбаев деле айтып атпайбы, Өзбекстан аркылуу, Түркмөнстан аркылуу Иранга чыгып, ал жактан дагы Персидский заливге чыга алабыз деп. Ошентсек да болот. Биз дагы бир жакшы жолубуз бар. Эми ал баягы Афганистан тынчыса, биз Афганистан аркылуу Иранга өтүп, Ирандан Туркияга өтүп кете алабыз. Туркиядан Европага любой жагына барабыз. Парам аркылуу же Стамбул аркылуу. Андай да мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошону менен 4-5 жолдорубуз бар. Анан Трасека деген да бир чоң проект бар. Илгери уже почти 20 жылдан бери курулуп келатат бул Трасекачы. Бул Россияны айланып өтүү жол да, мындайча саясий чечим да, муну Европа каржылайт. Ошол жол боюнча биз Өзбекстан, Түркмөнстан, мүмкүн болсо Казакстан, жол болсо түз эле Каспийден ары өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Түркмөндөгү паром менен Бакуга чейин барып, анан Грузияга барып, андан ары Кара деңиз менен каалаган жагыбызга, Европанын любой точкасына бара алабыз. Жол болсо Украинага кирип, андан ары дагы башка жакка кете алабыз. То есть бизде 5-6 жолдор бар да. Аны чыны менен өнүктүргөн эмеспиз. Мисалы эмелеки мен айткан Трасекада бир да килограмм жүк өтө элек. Кайра абдан көп акча сарпталган, эми бул эл аралык акчалар кеткен, бирок бир дагы килограмм жүк өткөзүлө элек да. То есть биздин Министерство транспорттан, биздин бийликтерден бул маселелерге эч ким көңүл бурган эмес. Жана бурбай келатат да. Эсиле бурчу болсо бул маселелер оңой эле чечилет да. Чече турган маселелер. Анан бизде баягы министрлер бат-бат алмашкандыктан бизде жанагы жумуштардын баары токтоп турат да, уже канча жылдан бери.
Өтүп бара жаткан жылдын август айынан тартып Кыргызстандын ИАЭПтеги өткөл мезгилинин дагы бир этабы бүттү. 18 техникалык регламент күчүнө кирди. Алардын көпчүлүгү тамак аш коопсуздугуна байланыштуу. Бул тармактагы негизги деп тамак аш коопсуздугу жөнүндөгү тех регламентти айтса болот, ал ишканада хас принциптерин киргизүүнү талап кылат. Бир кичинекей цех же ири өндүрүштүн болгонуна карабай, экспортко же ички базарга иштебеңиз. Сиз өндүргөн продукция адамдын саламаттыгына коопсуз болушу шарт. Тамак аш азыктарынын коопсуздугу деген эмне? Бул продукция керектөөчүгө залал келтирбей тургандыгынын кепилдиги. ИАЭПтин алкагында азык-түлүктүн коопсуздугун бажы биримдигинин 10 техникалык регламенти жөнгө салат. Анын ичинен дандын коопсуздугу жөнүндөгү техникалык регламент 2016 жылы эле күчүнө кирген. 2017 жылдын 12 августунда калган 9 күчүнө кирет. Булар: таңгактын коопсуздугу жөнүндө, тамак аш продукциясы анын маркалоо бөлүгүндө, мөмөлөрдөн жана жашылчалардан алынган ширелерге карата техникалык регламент, майлуу продукцияга карата техникалык регламент, атайын тамак аш азыктарынын айрым түрлөрүнүн, анын ичинде диеталык дарылоо жана диеталык профилактикалык тамактануунун коопсуздугу жөнүндө, тамак аш кошумчаларынын, жыт бергичтердин жана технологиялык көмөкчү каражаттардын коопсуздугунун талаптары, сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө, эт жана эт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө жана эң маанилүүсү тамак аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө. Ал тамак аш азыктарын өндүрүү учурунда даярдоочуга хасптын принциптерине негизделген жол жобону киргизүүнү жана карманууну милдеттендирет. Алардын жалпы саны 7. Биринчи этапта өндүрүштө кандай биологиялык, химиялык жана физикалык коркунучтар бар экенин аныктайсыз. Андан соң анализдин жүрүшүндө аныкталган коркунучтар өндүрүштүн кайсыл этабында жарыла тургандыгын түшүнүшүңүз керек. Үчүнчү кадам: физикалык жана биологиялык көлөмүн аныктаңыз. Мисалга, температура жана нымдуулуктун жетиштүү деңгээли, иштеп чыгуунун убактысы жана башкалар. Ченемдерди аныктап, өз убагында коркунучтарды таап, аны жоюу үчүн эскертүүчү аракеттерди иштеп чыгуу максатында өндүрүштүн бардык баскычында алардын сакталып жатышына мониторинг жүргүзүү зарыл. Опурталдуу көзөмөлдөөчү чектин ар бири үчүн бардык түзөтүү аракеттер документтелиши керек. Анда опурталдуу чектердин бузулушу катталган учурда эмне кылуу керектиги дагы жазылат. Сиз ишканада хасптын планын аткарылышын тастыктаган, ошондой эле ар бир ингредиенттин келип чыгышынан акыркы продуктка чейинки көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген бардык аракетиңизди жазуу жүзүндө документтешиңиз керек. Бул продукциянын коопсуздук системасынын негизги бөлүгү. Хас планы иштелип бүткөндөн кийин ишкана киргизилген принциптер кандай иштеп жаткандыгын текшериши керек. Ал үзгүлтүксүз аткарылышы зарыл. Хасптын принциптерин киргизүүнүн негизги максаты өндүрүш процессиндеги баштапкы этаптардан эле коркунучтардын алдын алуу. Хасп стандартын киргизүүнүн чыгымдары ишкананын учурдагы абалынан көз каранды. Бардык мамлекеттер жергиликтүү чакан ишканаларды колдоо принцибин карманышат. Аны менен бирге мамлекеттин негизги милдети калктын саламаттыгын коргоо. Буга ошол эле тамак аш азыктарынын коопсуздугун камсыздоо кирет. Андыктан тамак аш азыктарынын коопсуздугу бардык тамак аш өндүрүүчү ишканалардын стратегиялык планынын негизи болушу зарыл. Тамак аш коопсуздугунун жоопкерчилиги өндүрүүчүнүн мойнунда. Мамлекет болсо ченемдик тартиптерди бекитип, анын аткарылышын тыкыр көзөмөлдөйт. Хасптын принциптерине негизделген системаны милдеттүү колдонуу мамлекеттин расмий көзөмөлүн алмаштырбайт. Ал өндүрүштү көзөмөлдөөнүн же өзүн өзү көзөмөлдөөнүн негизи болуп эсептелет. Саясий чегараларга карабастан тышкы инвесторлар Борбор Азияны бирдиктүү рынок катары караганын ишкерлер айтышат. Мындан улам быйыл 3-чү жолу уюштурулган Бишкек инвестициялык форумунда Борбор Азиялык бизнес палатасынын түзүү сунушу көтөрүлдү. Мындай демилгени биринчилерден болуп Өзбекстандын бийлиги колдоп чыккан. Борбор Азия өлкөлөрү жалгыздап караганда чоң компания жана ири инвесторлорго кызыктуу эмес, ал эми 60 миллиондон ашык базар алардын кызыгуусун арттырат. Дагы эле өзүбүздүн ортобузда чегаралар бар. Бизнестин бири-бири менен иштешине тоскоол болгон. Ошондуктан биз ошо чегараларды өтүш үчүн баягы саясий эркти күтүп отура бербей эле ишкерлер өз ара кызматташып, уюмдашып баштасак, биз ошо толук башка өлкөлөрдөгү инвесторлорго да кызыктуу боло турган бир бүтүн базар катары алардын маңдайына отуруп тең ата сүйлөшө алат элек. Сиз айткандай чегаралар жөнүндө айта турган болсок, мисалы үчүн чыны менен эле бул жерде баягы ушул демилге көтөрүлгөндө деле көптөрдө суроо пайда болду да. Буга ошол
Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы саясий алакалар жол береби деген. Күндөн күнгө бул конъюнктура өзгөрүп атат десек болот. Мурдагы эң чоң бул жердеги базардын ээси бул Өзбек базары. Алар 32 миллион калк жашаган жабык болчу да. Эң чоң тоскоолдук Өзбекстанга байланыштуу болчу. Бирок өзүңүздөр билесиздер, жаңы президент абдан олуттуу либералдуу реформаларды ишке ашырып атат азыр. Ошонун артынан бул тоскоолдук жоюла баштады десек болот. Муну бир базар катары айтуу мүмкүн эмес эле, бирок азыр ушу акыркы Өзбекстандагы оң жылыштардан улам муну айта алабыз да бүгүнчү. Бирок бул жерде айтып кетчү негизги нерсе бул демилге ишкерлер тарабынан болуш керек. Мамлекеттер гана колдоп гана бериш керек да. Мамлекет тарабынан болгондо бул демилге жыйынтыкка жетпей калат. Көбүрөөк декларативдүү мүнөздө болуп калса керек э? Албетте, декларативдүү мүнөздө болот. Анан ошондуктан бизге бул демилге көз карандысыз болуш керек толугу менен. Көз каранды ассоциацияларды алганыбызда Казакстан мисалы үчүн канчалык бизден алдыга кетсе да экономикалык өнүгүү жагынан, бирок ассоциациялардын көз карандысыздыгы жагынан Кыргызстан биринчи турат десек болот. Өзбекстан менен Тажикстанда болсун, Түркмөнстанда болсун, бул өлкөлөрдө көз карандысыз ассоциациялар жөнүндө түшүнүк дагы толук жок азыр. Кыргыз ишкерлеринин уюмдашуу тажрыйбасы башка ошол Борбор Азиялык мамлекеттерге караганда күчтүүрөөк болгондугуна байланыштуу. Демек, бул платформа ушул Кыргызстанда түзүлүшү дагы ыктымал болушу мүмкүн да. Дегени мисалы үчүн ошол эле БИФ деле, мисалы Бишкек инвестициялык форум бул кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азиялык платформага айланат деп атат. Демек, ушулардын базасында түзүлүшү мүмкүнбү? Азыр балким кыска мөөнөттө БИФ өтө чоң келишимдер түзүлгөн, чоң жыйынтыктар болгон бир платформа болбошу мүмкүн. Бирок бараткан келечеги ошого барат да. Муну биз канчалык эрте баштасак, ошончо жетебиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жылдан жылга түзүлгөн келишимдердин суммасы өсүп баратат. Анын жанында бул жалаң эле инвестор менен ишкерди жолугуштурган бир платформа катары эмес, ушундай интеграциялык, экономикалык интеграциялык, ошондой эле ишкерлерди бири-бири менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген аянтча катары баалашыбыз керек да. Булардын жанында жанагынтип ассоциация түзүлсө дагы ушул аянтчада гана ушундай консолидация, интеграция маселелери талкуулана алат да. Анан Кыргызстандын толук кандуу укугу мүмкүнчүлүгү бар десек болот бул демилгени баштап кетүүгө. Мисалы Орто Азиядагы эң чоң оюнчулардан бирөө Өзбекстан менен Казакстан. Булардын ар дайым атаандаштыгы болот бири-бирине. Бул табигый нерсе. Ал эми Кыргызстанды эч бирөөсү өзүнө мындай экономикалык атаандаштык катары көрбөйт. Ошондуктан нейтралдуу бир аянтча болуп Кыргыз ушул демилгени көтөрсө болот да. Анан үчүнчү себеп болсо биздин геосаясий ордубуз. Чын эле азыр бул бардык өлкөлөр Кытай менен дагы кызматташыш керек. Муну жалгыз эле 5 Орто Азия өлкөсү катары эмес, ал эмес Кытайдын дагы бул өлкөлөр менен иштешүү үчүн дагы Кыргызстан ыңгайлуу абалда турат. Дагы бир маанилүү нерсе бар. Орто Азиядагы базарларды мынтип алып караганыңызда биз өндүргөн үнөмдөргө карата көбүнчө мындай өтө курч атаандаштык көрө албайсыз да. Көбүнчө бири-бирин толуктаган үнөмдөр. Ошол жагынан да биз интеграция болууга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар бул базарда. Демек, конкурент эмес, партнер экен да көбүрөөк. Чийки бир зат экспорттогондун ордуна биз толук өзү ушул 60 миллиондук бир базарда өзүбүз толук акыркы кардарга жетчү бир үнөмдү чыгарып бул жактан экспорттосок болот да. Анан ишкерлер ар дайым мындай интеграциялык маселелерди баштайт да көбүнчөчү. Экономиканын негизинде интеграция болот, аны болсо саясий интеграция ээрчийт. Бирок мун үчүн инфраструктураны дагы жакшылатыш керек. Мисалы бүгүн Бирок мунун аркасынан демек көп маселелер чыгып, анан ошол маселелерди чечип кетүү дагы мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн да, э? Мисалы үчүн Швейцарияны карасак, азыр Европада иш алып барган ири компаниялардын, дүйнөлүк ири компаниялардын башкы офистери Швейцарияда. Эмнеге деп сурай турган болсоңуз,
Швейцариянын эң негизги нерселеринин инфраструктурасы, табияты, ал жерде билим берүүнүн сапаттуулугу, ошондой эле саламаттык сактоонун сапаттуулугу. Эл аралык компаниялар Орто Азия базарына инвестиция жасаган кезде биз өзүнчө хаб болуп бере алабыз бул жерде. Алардын бизнесинин Кыргызстанда болушу шарт эмес. Кыргызстандын биздин табиятыбыздын кооздугу, абабыздын таза болгону, бирок муну толукташыбыз керек. Эмне менен толукташыбыз керек? Инфраструктура менен толукташыбыз керек. Билим берүү, бизде университеттер ачылып атат, эл аралык көз карандысыз университеттер, ошондой эле балдарга ылайык мектептер, бала бакчалар, саламаттыкты сактоо жагында ошо жеке ооруканалар, ошондой дүйнөлүк сапаттагы, жолдорубуз, аэропортторубуз, бүт баары ошого кызмат кылыш керек да. Ошол визионгачы Орто Азияга болгон дарбаза Кыргызстан аркылуу ачылыш керек. Ошол баардык биздин экономикабыз кызмат кылып, ошого жараша биздин инвестицияларды тартышыбыз керек. Сиз айтып өттүңүз, баягы экономикалык интеграцияны саясий интеграция ээрчийт депчи, бирок менимче бизде постсоветтик өлкөлөрдө кичине тескерирээк түшүнүктөй да. Биз саясий интеграциялардын аркасынан кандайдыр бир жасалма экономикалык интеграцияларды түзүүгө аракет болгондой да. Бул болсо бул советтик пландуу экономиканын артынан келген нерсе. Авторитардуу режимдерде албетте биринчи саясий эрк, анан кийин элдин эрки экинчи иретте болот. Бирок мына 25 жылдан бери баарыбыз Кудайга шүгүр мындай либералдуу баалуулуктар менен жашап деп эсептеп келебиз өзүбүздү. Мунун ишке ашканы бар, ишке ашып келе жатканы бар. Ошондуктан бул убагы менен боло турган нерсе. Кошуна өлкөлөрүбүздө да өзгөрүүлөр болуп атат бул жагынан. Ошондуктан бул чындыкты биз азыр кабыл алып, мындан 10 жылдан кийин кандай болоорун эске алып туруп, ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Кошуна өлкөлөрдө дагы элдин эрки, бийликтин эркинен күндөн күнгө күчөп баратканы биз байкап атабыз. Борбор Азияны ири инвестор, чоң компаниялар бир рынок катары карайт. Я занимаюсь бизнесом уже достаточно продолжительное время. Мен өзүм көптөн бери бизнес кылып келем жана өзүнө чет жактан партнер издөөдө бир чоң проблема жаралат. Чет өлкөлүк ири инвесторлор, чоң компаниялар шак эле эмне болгон өлкө, калктын саны канча деп сурайт. Анан албетте 6 миллион киши жашайт десең, алардын кызыкчылыгы төмөндөйт. Биздин өлкө чоң компаниялар үчүн рынок катары кызыксыз. Ал турсун 17 миллиондук Казакстандын рыногу дагы өз алдынча анчалык кызыктуу эмес. Бирок ошол эле маалда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана башка Борбор Азия өлкөлөрүн бирдиктүү бир рынок катары карап кызыккан компаниялар бар экенине ынандым. Алар алгач бир өлкөгө кирсе дагы бара-бара региондун бардык өлкөлөрүн камтуу алардын стратегиясы. Демек бизди инвесторлор бир рынок катары карайт экен. Биз болсо өзүбүзчө бөлүнүп жатабыз. Чындыгында бизнес үчүн чек ара жок. Андыктан бир рынок катары өзүбүздү дүйнөгө сунсак болот деген сунушту мен Бишкек инвестициялык форумунда айттым. Эгер чөлкөмдүн бардык өлкөлөрүн ала турган болсо, бул 70 миллионго жакын кишилик базар. Жана мындай базар институционалдык инвестор болобу, ири компания болобу сөзсүз кызыктырат. Рынок 70 миллионов, это очень интересно. Борбор Азия бизнес палатасынын негизги функциясы маалымат берүү болмок. Если смотреть с точки зрения инвесторов, то, как до этого я сказал, интереснее все-таки 70-миллионный рынок и какие-то общие... Эгер инвестордун кызыкчылыгынан карай турган болсо, мен жогоруда айткандай 70 миллиондук рынок аларга кызыктуу болот жана кандайдыр бир жалпы шарттар. Айталы, Борбор Азиялык бизнес палата түзсөк, ал инвесторго жалпы маалыматтарды бере алмак. Мисалга, ар бир өлкөнүн мыйзамдык базалары, бизнести колдоо, инвестицияларды коргоо программалары боюнча, тигил же бул өлкөдөгү бизнес партнерлор жөнүндө. Бул ири инвесторлорго абдан ыңгайлуу болмок. Алар ар бир өлкөнү өз алдынча иликтеп олтурбай, баардык керектүү маалыматтарды бир жерден алып алышпак. Демек, алардын Борбор Азияга болгон кызыкчылыгы дагы артмак. Бул жергиликтүү бизнес үчүн дагы пайдалуу болмок. Мисалы, кыргызстандык өндүрүүчү өз товарын Казакстан же Өзбекстанга сатам десе, мына ушул бизнес палата аркылуу потенциалдуу партнерду таба алат. Бул капитал экономикалык обзор болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Тикимбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз, ишиңизге ийгилик.